деген таасири. Саламатсыздарбы студент достор жана семинардын катышуучулары. Мен Кеңешбекова Дилара Баткен мамлекеттик университетинин педагогика адистигинин 2-курсунун студенти. Илимий жетекчим Эргешали кызы Актилек бүгүнкү алып келген темам үй бүлөнүн баладагы тарбиялоодогу ролу. Анда эмесе бүгүнкү презентацияны биз үй бүлөнүн тарбиялык функциялары, ата-эненин ролу жана баланын психологиялык өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Үй бүлөнүн тарбиялык функциялары: тарбиялык функция, эмоционалдык функция, материалдык жана физикалык функция, маданий функция. Тарбиялык функцияга келсек, үй бүлөдө балага коомдук турум нормалары, адеп акылактык, моралдык, баалуулуктар жана маданияттуу жүрүм-турумду үйрөтөт. Үй бүлө баланын эмоционалдык стабилдүүлүгүн камсыз кылат. Ата-эне менен тыгыз байланыш, сүйүү жана колдоо баланын психикалык ден соолугуна таасир этет. Үй бүлө баланын азык-түлүк, кийим-кече жана башка зарыл нерселер менен камсыздайт. Ден соолугун сактоо жана туура көрүнүштөрдү калыптандырууга жардам берет. Маданий функция: үй бүлө балага салттарды, каада салттын жана маданияттын өткөрүп берет. Бул анын дүйнөгө таанымын жана инсандык өзгөчөлүгүн өнүктүрөт. Ата-эненин өз ара мамилесинин таасири: сүйүү, урмат, сый жана колдоо чөйрөсүндө өскөн бала өзүн коопсуз сезет. Бул анын өзүнө болгон ишенимин күчөтөт жана жашоого болгон позитивдүү көз карашын калыптандырат. Карама каршылыктуу мамиле: чер чатак же тынчсыздык чөйрөсүндө бала стресске кабылып, бул анын психикасынын өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Тең салмактуулук: энеси эмоционалдык колдоо жана мээримди камсыз кылса, атасы балага эрктүүлүктү жана жоопкерчиликти үйрөтөт. Бул эки рол баланын жан дүйнөсүнө тең салмактуулукту сактайт. Атанын ролу: үлгү. Атасы баласынын жашоосуна лидерликти, ишенимдүүлүктү жана чечкиндүүлүктү көрсөтө турган үлгү болот.